ошол өзүнүн алыкулун ата журтка дегеле кайсы гана темада болбосун ошол чыгармаларын окурмандарга жеткирүүнү дамазалуу болуп көрсөтүлөт да. Ошондон бүгүн критерийди мындай деп койгон элек: Алыкул Усмановдун ырларынан көркөм окуп берүү жана Алыкул Усманов жөнүндө жазылган мыкты чыгармалардан окуп берүү. Алыкул сараң эледишет сөзгө, көп уруп, аз жашаптыр деген сөзгө, а бирок жазган дари окшоп кетет. Жаз дагы аккан дайра, чыккан чөпкө. Көпөрі дайра болсо ашып ташкан, көпөрі көкчөп бошо чыккан таштан. Алыкул акындардын акын экен, аз жашап, бирок өлбөс ырлар жазган. Жаттадым бала кезден аныларын, жашырбайм жүрөгүмө жакындыгын. Айтса да жылдар жылы өткөн сайын, акындын даана сездим акындыгын. Өздөштүрдү кайдан аны? Маляры турсун сакчы кара беги, дале бар карап турсам айланып. Эненин үчүн. Эне сүйлөп, 4 жыл дайны чыкпаган, 4 жыл бою каттанга барып баган. Үмүт үзүп, куугунан айрылып, жайдын күнү уруу жай болдурган. Бир мезгилде жер титиреп солкулдап, жаралгансып бараткан сыйдайланам. Бул күч эмне? Кандай кабар бул кабар? Сен байкасаң, келетиптир жан бала. Апа! Атамдан калган мурасым, алтыным менен байлыгым. Деп баламды кубанычтан ыйлагам. Жок энеке, сенин күчүң ошол күч. Жер солкундап, душман туусу ыйлаган. Чала уйкулуу ордундан ырлар жаздым, кээде сызып, кээде оңдоп, бала өстүргөн жаш атадай көңүлүм топ. Азгын экен, кантер экен бала деп, сен үшкүлдүм, күн кыскасын болжолдоп. Мартта кетти, апрель, май жакындап, көктө турна, көлдө каздар каркылдап. Көнүң бүттү, кайтар мезгил келди деп, каят келди, үй жан.